Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекенештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +79 68 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Манас аэропорту Суданда атып түшүрүлгөн учактагы жаран жана көөлүк боюнча комментарий берди. Суданда атып түшүрүлгөн учакта каза болгон Виктор Гранов Манас эл аралык аэропортунун кызматкери эмес. Бул тууралуу 22 октябрда мекеменин маалымат кызматы Суперкейчи порталына тастыктады. Маалымдалгандай, кырсыкта табылган көөлүк Airlines Transport Incorporation FZC компаниясынын учкучу Орусиянын жараны Виктор Грановго таандык. Анда Кыргызстандын жарандыгы жок экендиги кошумчаланган. Гранов 2024-жылы Бишкектен Ош шаарына учуучу H-12 учагына учкуч катары чакырылып, бирок бош убактысы жок болгондуктан келбей калган. Ошол учурда аэропорт тарабынан ага тийиштүү күбөлүк берилген. Мындай күбөлүк Манас эл аралык аэропорту менен келишими бар компаниялардын кызматкерлерине аба майданда өз кызматтарын аткарууга тоскоолдук жаралбаш үчүн берилет. Суданда атып түшүрүлгөн X-76-011 жүк ташуучу учагы Египеттин New Way Cargo Airlines STGLN компаниясына таандык. Анын Airline Transport Incorporation FZC компаниясына тиешеси жок. Ал эми New Way Cargo Airlines компаниясы да Кыргызстанда катталган. Жүк ташуу үчүн аба операторунун сертификаты 2025-жылдын 16-июнуна чейин жарактуу деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров аскер кызматкерлеринин пенсиясын көбөйттү. 1 октябрдан тарта аскер кызматкерлеринин пенсия менен камсыздоо жогорулатылды. Бул тууралуу Каржы министрлигинен билдиришти. Президент Садыр Жапаровдун 18 октябрда кол койгон номер 299 жарлыгына ылайык аскер кызматкерлеринин пенсиялык камсыздоосу 10,18% жогорулады. Жалпы пенсия алууга укугу бар жана аскердик кызматты улантып жаткан адамдарга жайылтылбайт. Жарлык 2024-жылдын 1 октябрынан тартып күчүнө кире турганы белгилүү болгон. Мамлекеттик Каржы министрлигинин алдын ала эсептөөлөр боюнча жогорулатуудан кийин аскер кызматкерлеринин пенсиясынын орточо өлчөмү 18,3 миң сомду түздү. Өсүү орточо 1,18 миң сомду түзөт. Орусия мигранттарды рекорддук темп менен чыгарып жатат. Үстүздөгү жылдын 1-6 айында Орусиянын соттору 85,18 миң чарчы мигрантты өлкөдөн чыгаруу чечимин чыгарды. Бул 2022 жылдын бардык көрсөткүчтөрүнөн көп. Бул тууралуу маанилүү окуялар басылмасы сот чечимдеринен алынган маалыматтарды талдап жазып чыкты. Салыштырмалуу былтыр Орусиядан 129,17 миң мигрант чыгарылса, 2022 жылы 85,11 миң мигрант чыгарылган. COVID-19 пандемиясынын учурунда бийлик тарабынан депортацияга киргизилген мораторийден улам өлкөдөн чыгарылгандардын саны кескин кыскарган. Басылманын маалыматы боюнча Орусиядагы мигранттардын саны 2023 жылы пандемияга чейинки көрсөткүчтөргө салыштырмалуу 1 миллион адамга азайган. Көбүнчө мигранттар кирүү жана жашоо эрежелерин бузган үчүн чыгарылат. Үстүздөгү жылдын 6 айында бул берене боюнча 100 миңдей иш ачылган. Экинчи орунда мыйзамсыз эмгек ишмердүүлүгү турат. Бул боюнча 16 миң иш ачылган. Үстүздөгү жылдын биринчи жарымында мигранттарга 590 миллион рубль айып пул салынган. Кыргызстан менен Өзбекстан чек араны тактоо маселесин талкуулашты. Бул тууралуу министрлер кабинети маалымдады. Баткен шаарында Кыргыз-Өзбек биргелешкен демаркация комиссиясынын эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун кезектеги жыйыны өткөн. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо маселелери талкууланып, чек аранын айрым тилкелеринде зарыл болгон жер-жерлерде изилдөө иштери жүргүзүлдү. Иш чаранын жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду деп билдиришти министрлер кабинетинен. Дениятчы Фетхулла Гулен дүйнөдөн кайтты. 83 жаштагы Гулендин насааттарын жарыялаган Херкул сайты өзүнүн X баракчасында Гулен жекшемби күнү кечинде ооруканада дарыланып жаткан маалда каза болгонун тастыктады.
Диниятчынын көз жумганын, анын АКШда жашаган жээни Эбу Силам Гуленди арастап X баракчасына билдирүү таратты. Анын сөөгү кайсыл жерге коюлары кабарлана элек. Фетхулла Гулен соңку 25 жылдан бери АКШда бозгунда жүргөн. 2016 жылы 15 июлда Туркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300дөн ашык адам набыт болгон. Түрк өкмөтү бул төңкөрүш аракети үчүн Гуленди күнөөлөп, Вашингтондон аны өткөрүп берүүнү талап кылган жана анын кыймылын фето деп жарыялаган. Гулен өзү жана анын тарапкерлери тооматтарды четке кагып, төңкөрүш аракеттерин бийлик өзү атайлап уюштурган деп жооп кайтарган. Төңкөрүш аракетинен бери жалпысынан 300гө жакын кылмыш иши козголгон. 4891 айыпталуучу абакка кесилген. Алардын 3000-и өмүр бою эркинен ажыратылган. Түрк маалымат каражаттары Гулен жамаатына тиешеси бар делген шек менен изделип жаткан кишилер кармалганын утур-утур кабарлап келет.